Ысык көл облусунун Тоң районунда 2-июль күнү саат 20:30 чамасында балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолунун 48-чакырымында Honda Step вагон жана Audi 100 үлгүсүндөгү унаалар кагышты. Кырсыктын кесепетинен 4 адам каза болуп, 2 эркек адам жабыркаган. Каза болгондордун 1 жаш кыз жана 3 эркек киши. Учурда аты жөндөрү такталууда. Ал эми жабыркагандар 1984 жана 83 жылы туулган жарандар. Окуя болгон жерге тиешелүү кызматтар тартылган. Куткаруучулар каза болгон жарандардын жансыз денесин унаадан чыгарышып, ИИМдин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми жабыркаган жарандарды тез жардам кызматы райондук ооруканага жеткирген. Ал арада Чүй облусунун Сокулук районунда ушул эле күнү саат 21:34 чамасында Асылбаш айылында Жигули үлгүсүндөгү унаа жолдон чыгып, быстро токко түшүп кеткени кабарланды. Кырсыктын кесепетинен 1988 жылы туулган аял киши каза болуп, 86 жылы туулган эркек жана 2013 жылы туулган жаш бала жабыркаганын УКМден билдиришти. Каза болгондордун жансыз денеси ИИМдин кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Ал эми жабыркаган жарандар тез жардам кызматы тарабынан райондук ооруканага жеткирилген. Ошо облусунун Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин убактылуу орун басары жана Тергөө Кызматынын Башчысы 50 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык министрликтин Ички иликтөө кызматына 1 жаран кайрылган. Арыздануучу Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери ага карата сотко чейинки өндүрүштү оң жагына чечип берүү үчүн 80 000 сом талап кылып жатканын айткан. Аталган факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин 326-беренесинин 1-бөлүмүндө көрсөтүлгөн кылмыш белгилери боюнча сотко чейинки өндүрүш башталган. 2-июль күнү ички иликтөө кызматы жана экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү иш бөлмөсүнөн 50 000 сом пара алып жаткан кызматкерди кармашкан. Ал Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басарынын милдетин убактылуу аткарып турган. Ошондой эле Тергөө Кызматынын Башчысы милициянын майору болгон. Учурда Финполиция тарабынан иликтөө иштери уланууда. Курман жандатка тасмасы түрк тилине которулуп, Түркиянын телеканалдарында көрсөтүлөт. Бул тууралуу кинематографияны өнүктүрүү фондунан билдиришти. Түрк тилине которуп үн коштоосу үчүн видео материалдар жана үн файлдарын өткөрүп берүү боюнча келишимге кол коюлду жана тасманы түрк телеканалдарында көрсөтүүгө уруксат берилди. Келишимге ылайык түшкөн киреше чыгымдар кармалып алынгандан кийин кыргыз тарап жана түрк дистрибьюторлор ортосунда бөлүштүрүлөт. Жүрөгүм дайым ушул тоолордун арасында. Сарбаздарымды капчыгайда зайбы өзү да астап коюп турган.